Келинчегим 2 балам бар. 9 ай мурун ошо 20 жылдыкка жалгызаны жиберип ошол жактан келгенден бери анын бир классташы менен жазышканы видеозвоногу токтобойт. Орто жолдон ошо жазгандарым менен кармап алып токтоп дегүү деп ызы чуу чыгып экөөбүз кайра 4 ай ажыраштык. 4 айдан кийин мен кайра барып 2 бала үчүн жашайлы, баягыларды токтот, эми жакшынакай жашайлы десем, мен токтобойт, ал экөөбүздүн жазганыбыз токтобойт, мен аны менен жатып алып турмун, минтип алып турмун деп кыскасы кайра 5 ай жашадым. Балдарым үчүн. Дагы эле токтобойт, 15 күн мурун мына ошо жазышканы видеозвоногу токтобойт. Токтот десем токтотпойм дейт. Ошо мен чыдабай койдум, мен үйдөн чыгып кеттим, балдарымды таштадым. Келинчегимди. Эми мен ушу эле сарсанам, мен туура кылдымбы же туура эмес кылдымбы деп ушу суроону берейин. Келинчегим да намаз окуйт 5 мал. 5 мал намаз окуйт. Айтсам болбойт, арам бул иш десем болбойт. Келинчек менен сөйлөшкөн классташында таап бир мындай 5-6 адамдар болуп барып сүйлөшүп, ошону өзүн тарбияга чакырса болобу экен, айылдап алып. Ал классташы алыста экен. Москвада экен. Ошо Москвадагы туугандарга айтыш керек, телефон таап алып туруп берип, ошо Москвада кыргыз коомчулугу барып сүйлөшүп, андай кылганың туура эмес деп айтыш керек. Анан керек болсо уят карашыбыз керек болот. Ошо ким ушундай болуп аткан болсо айтып, мына бүт элдер айтат, ошондоп адамдар никеси бар аялдар менен кат жазышып, алардын үй бүлөсүн бузуп аткандар болсо 10 жылдыкта топко барып катчысы ойносо болобу дейт. Топтун айыбы жок. 10 жылдыкты биз болбойт деп өткөндө Бактиярдан лайт ызычуу болуп кетип, анан дагы казылар ызычуу болуп кетишпедиби? Неге туура айтылган сөз. Аякка барганда жанагы немелер эски оорулар козголуп кетет да, жанагы жаз болгондой, жазда оорулар козгойт го, жанагы кээ бирлер жин доорусу козгоп кеткен аякка барганда мектептеги сүйүлөр козгоп кетет дагы, жетпей калган башкалар болуп, көп нерселер мындай бир дальний ближний болуп кетет. Аякта жакшы эмес. Ошол менин жолдошум 20 жылдыкка барам деп катуу оолугуп жатат. Андан башка эч нерсе ойлобойт. Көп урушчу болдук. Пивону көп ичип калды. Себебин сурасам чарчадым, ушуну менен ичип эс алайын дейт. Буга эмне кылса болот дейт. Мен 20 жылдык биздики болгондо мен муфти элем. Анан мен Москвага кетип калдым конференцияга, барбай эле коеюн деп. Кереги жок. Болбогон нерсе.